1-2-3 проверка. Анда эмесе саламатсыңар урматтуу угуучулар. Кайрадан эле биз бүгүнкү тамак учурунда маек. Бүгүнкү подкастыбыз көз колдонгон ушул ар бирибиздин телефонубузда бар кичинекей mail агент деген программа жөнүндө болмокчу. Анда эмесе баштайлы. Анын пайдасы барбы, жокпу? Же зыяны барбы? Кимде кандай ой пикир бар? Розжа. Мисалы үчүн, сиз жана айтып берип аткан болчусуңуз. Күнүнүн жумуштан барат колдонот экенсиз. Айтып бериңизчи. Мен эми студентимдер мындай жаш өзгөчөлүгү 5-класстан тартып 65 жашка чейин да. Бардыгы эле ушу бош убагыңды эмне менен алектенесиң десем, анда көпчүлүгү эле 70-80% айтат, жана көбүнчө бул жаштарда көрүнүш, айтышат, мен агентте отурам дейт. Анан агентте эмне кылып отурасың десем, ушинтип сүйлөшөм, аны таанышам, анан тиге ыр жазам, тиге сөз жазам дейт. Анан пайдасын эмне? Пайда көрөсүңбү ошондон десем, жана 5-класстагы жашындагы окуучулар, алар көпчүлүгү эле айтышат. Жок, пайдасын деле билбейбиз, биз кызык, бизге тааныбаган кыздарыбызга кат жазып, алардан кат алып, ушундай деп жазат. Ал эми кече болсо бир күнү бир кыз келди дагы, мен агентимди так эреже өчүрүп койдум дейт. Эмнеге десем, айтат, ар кандай жакшы, жаман, ар кандай сөздөр келе бергенин тажап дейт. Анан таптакыр эле паролин дагы деп өчүрүп койдум дейт. Анан мен ойлойм, бул агент керек деле эмес го деп. Сенчи Айжамал, сенде барбы ушундай случайлар? Сенде студенттер же болсо сен өзүң кандай агенттин кереги барбы же жокпу? Жаштар көбүнчө агент менен алектенген, бекер эле убакыт текке кетет го деп ойлойм да. English айтырайын деп калдым го. Катыраак сөзсөңүз. Mail агенттин бир чети өзү пайдалуу жактары да бар. Ошол менен бирге эле але актын карасы бар, күндүн түнү бар дегендей, жаман жагы дагы бар. Бул жаман жагы действительно ошол сиздин экинчи айткан студентиңиз негизинен али вообще удалять этип таштадым депчи. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар бар да. Бул адамдарга кандай тиет? Именно ошо лично адамдын өзүнүн личный блогуна жазбастан общий блог жазып таштайт кээде. Дурушпаган ичинде болсо. Анда караганда вообще-то пайдалуу жагы көбүрөөк. Себеби коомдо эмне болуп жатат, деге айылдагы кошуналарды көрбөгөн, бул жерден ошо информация алып турасың. То есть бул жакта адамдар негизинен well informed болуп турат. Только плюс жагы. Анан окуу образование жагынан болсо ошо ката жаздымбы, ар кандай фразалар жазылат ал жерде, аларды үйрөнүшөт. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Алиге белгилүү жазуучулардын, акындардын ырларын окуп көрүшөт. Тоже мындай образовательный, воспитательный жактары дагы пайдалуу бар да, пайдалуу. Туура, мен деле риск айтып алдым да, кереги жок деп. Негизи кээ бир студенттерибиз деле бар, анткени баягы бир жерден грамматиканы орус тилинен үйрөнөт дагы, анан кат жазышат экен. Мурда ой келди эле жаза берчүмүн дейт. Туурабы, туура эмес? Эми этияттап, карап, бул өткөн грамматика салыштырып, анан кээде жазып келишип ошо текстин жазып мага көрсөтөт. Роза, мону карап коюңузчу, мен агентке туура жаздымбы, уят болгон жокмунбу? Гүлнарага же болсо уят болгон жокмунбу? Аселяга деп келишет да, эркек балдар көбүнчө. Анан ойлойм, действительно жакшы жактары деле бар, бирок ушу көп убакытын ушу агентке кетирген жаштар жөнүндө айткым келип атат да мен. Мен негизи бир 90 ушу учурлардын агент колдонуудун учурлардын 90%ында мен каршымын да. Каршы? Себеби биринчиден агент колдонгондор булар жаштар. Жаштары тилекке каршы ушул антып айткым келбейт, бирок тилекке каршы билими кыскараак, анан көптү көрө элек, жакшы билим ала элек жаш балдар да, алар орустарда айтып койгондо как личность эми өсүп келишет да, адам катарычы, адам сыяктуу. Эми элестетиңиз, ошол азыркы жашоосунда
кетирген убакытты билим алууга кетиш керек болуш керек болсо, алар анын ошол убакыттын көбүн ошол агентке кетирип коюштат да. Андан эч кандай бир пайдасы жок. Биринчиден бул мен көп жерде зыянын көрөм да. Биринчиден жөн эле карап көрсөк, бул зрениеге жөнөт. Эгер бир жерди карап эле отура берсең, ошол телефон көзгө зыян, жөн элечи. Анан отура бересиң, кыймыл аракет кылганың ошол эки бармагың иштейт. Болду. Даже чын айтсам, мындай ой жүгүртүү дагы процесси жок да, эрдечи. Салам, кандайсың, эмне кылып атасың? Жөн эле отурам, ошол смайликтерди жөнөтүү. Болду, башка эчтеке жок. Эми бул биринчиси, экинчиси мектеп учурунда. Мисалы үчүн сабак болуп атат. Математикадан сабак болуп атат. Мугалим жакшы нерсени түшүндүрүп атат. Тырыңк этип сообщение келди. Ага уже алаксыздагы баягы сообщенияны карап өткүчөп, жанагы маанилүү жерден мугалим өтүп кетти да. Ал уже чыгып кетти. Ошол кайра келбейт да, андай мүмкүнчүлүк болбойт кайра окуганычы. Ошол жерден эле канча минус кетирип койду ошол агент. Жок, мен мусага кошулбайм. Акыл, как это так? Сабактын учурунда деген вообще телефонду киргизбеш керек да. Негизи мектептин эрежесине киргизип коюш керек. Телефонду чөнтүк телефон. Бирок аны кылышпайт да. Тилекке каршы колдонуш. Андай болбой жатат да. Ну, ал деген мугалимдин проблемасы. Сен бул жерден жанагы совсем резко агентти чыгарып койгон бул туура эмес. Мен деле кез-кезде менен агент менен маалымдашам. Көбүнчө бул мне кажется жанагы студенттерге керек. Анткени аларга акча маселеси бар да. Сен макул телефонуңа акча жүктөп алып сүйлөшө бересиң. Макул. Тууган уруң менен. Мындай мен сизге ошондо мындай бир суроо берейин да. Сиз үчүн кандай жолугушуу маанилүү? Сиз үчүн ошол интернет аркылуу цифровой дүйнөдө жолугуу маанилүүбү же чыдап туруп бир жумада бир жолу досторуңуз менен реалдуу дүйнөдө жолугуу маанилүүбү? Алар менен көзмө-көз сүйлөшкөн маанилүүбү? Сиз үчүн, мен үчүн мисалы үчүн алар менен бир жумада бир жолу жөн көрүшкөн маанилүү. Анан эртеден кечке эле салам ошол болуптур, мен кеттим, өчүп калдың, же жакшы кал дагы жок, же неме дагы жок, кандайсың, жакшы эле, өзүңдө эмне жаңылык жок. Баары жакшы. Болду, бүттү. Макул. Бирок деген экстренный деген случайлар да бар да. Кичине маалымат менен ошого маалымат берип коесуң да, кичинекей ушу бир минутка жетпеген убакыт менен сен уже маалымат берип коесуң да. Баягы жөнөкөй атайын отуруп интернетти ачып, же болбосо телефонго акча кетирип момтип сүйлөшкөндөн көрө кыска мөөнөттүн ичинде ошо берчү маалыматыңды берип коесуң. Не обязательно салам. Макул. Эми ошол масса окуучулардын арасында кыска экстренный түрдө кандай маалымат бериш мүмкүн, кимге бериш мүмкүн? Мен ошого айтып атпаймынбы? Именно ошол окуучулар үчүн 100% зыян. Мен мисалы үчүн сиз айтып, биз өзүбүздүн колдонуу учурларын айтып атабыз да. Мен мисалы үчүн колдонбойм, себеби мен үчүн маалымат беришим керек болсо, мүмкүнчүлүк бар, чалып берип коем же неме кылып коем. Сиз үчүн эмне? Сиздин тууган уруктарыңыз отурушу мүмкүн. Окуучулар үчүн кандай пайда? Алар үчүн, мисалы үчүн, алар жөн эле өзүнүн убактын өлтүрүп атат да. Жөн элечи. Мен эртең менен мындан кичине бир аз мурдараак түшүндүрүп кеткенмин. Жанакы ошол маалыматты туура жазган дагы, эрежени бияктан окуп барып турган туура жазган дагы өзүнчө чоң маселе да акыл. Сен 100% исключать эткениң бул мага туура келбей атат менин оюма. Окуса жазган сүйлөмүн, орусча жазганын келип анализ деп атат, өткөн эреже менен анализ деп. Мен ошондуктан сен 100% жокко чыгарганың мага жакпайт. Туура эмес мен. Ошондуктан окуучуларга айтар элем, керелден кечке отурбай эле, ошо мезгил менен мейли кандай маалымат болбосун ошону туура жазган, өзүнчө эле доска дейм да. Жазат, анткенден уялат да туура эмес болуп калса, анткени аны бир эле жиберип аткан адам окугасынан бүт ошо чөйрө окуйт. Туурабы? Агентте отургандын баардыгы окуйт. Анан ошондуктан мен бул тарбия мааниси дагы туура мындай билим алуу мааниси бар деп да ойлойм. Мен оюм айтып кетсем, мен Роза эжеге кошулам, акылга да кошулам. Эгер мындай суроо берсек, агент бар болгону жакшы, жок болгону жакшы деп суроо берсек, берейин деп ойлоп аткам, бирок туура эмес да. Себеби бар да агент бар. Демек эми бар болгон нерсени мындай суроо болуш керек. Кандай колдонуш керек да? Туура жака же жаман жака, эки жака тең колдонсо мүмкүн. Мен жашым 30-да 8-класстан бери интернет колдоном.
башынан өттү, чатын колдондум, агенттин колдондум. Биздин убакта агент деген жок болчу, бирок MS Messenger, Yahoo Messenger деген бар, агент анын копиясы тура алышкан. Ошолор бар болчу, ошон колдонуп болчубуз, достор менен сүйлөшөт элек, башка адамдар менен таанышат элек, көбүнчө эркек катары кыздар менен таанышат элек. Көпчүлүк учурда убактыбызды өлтүрдүк, бекер эле өттү. Көп эле отура бересиң да, маанисиз элечи. Дагы бир плюс болду, орусча үйрөндүм мен, мисалы орусчаны. Агент аркылуу. Агент жок болчу, бирок ал жакта чат болчу. Агенттин копиясы ал жерде чат болчу көрчү. Агенттен билбейм, агенттен мында приватный сүйлөшөсүң, түзмө-түз бир адам менен сүйлөшөсүң да. Ал жерде кандай мисалы орусча билбеген адам бир кыз менен таанышса дейм да, орусчаны кантип өнүп туруш мүмкүн билбейм да. Ага бир кажа жазса, ал кыз ага сүйлөп атат да. Анын орусчасы өнүп кое алышы мүмкүн да. Ал жерде кандай пайдасы тиет, ошону мен түшүнө албайм, орус тилде катары. Бизде чат болчу, ал жерде адамдар көп болчу, жаза бересиң да, каты болсо деле кызыктырбайт, эч ким көрбөйт. Айтайын дегеним, туура же туура эмес жакка да колдонсо болот. Биздин жаштар көбүнчө ушуну туура жакка колдонсо жакшы. Биздин окшолордун арасында мисалы англис тилинде, орус тилинде бири-бири менен агенттерин менен агент аркылуу бири-бири менен практика алышат. Орусчаны дагы, англисчаны да практика алышат. Бул туура жак колдонгону. Анан көпчүлүк адамдар жөн эле отурат, агент отурат, эмне кыласың, жөн эле отурасың да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ошо көпчүлүктүн пайдасынан караганда зыяны көп болуп атат. Ошондуктан мен колдонбош керек деп ойлойм. Себеби башка жолдор көп. Ошол эле бир күндөлүк жазса болот. Үйүнө келип туруп ошол оккан нерсени өз жөнүндө жазып берсе болот. Жаш балдар, вот именно жаш балдар да. Жаш балдарга кылба десең кылат да, кылба десеңчи аларга колдонбо десең дагы вот именно. Эми ошону просто аларга туура жолун көрсөтсө, мында колдонсо болот деп, мисалы жакшы жак колдонсун, бир нерсе үйрөнүшсүн. Агентте көбүнчө агент эмне бул? Сүйлөшүү да, адамдар менен сүйлөшөсүң да. Демек, агент аркылуу туура адамдар менен, жакшы адамдар менен таанышсын, жакшы адамдардан алчу нерселерин алсын. Анан агент аркылуу жаман адамдар менен таанышсаң болот. Алар менен мисалы жолугушасың, жолугушканда эмнелерди кылыш мүмкүн да, ар кандай нерсе кылыш мүмкүн. Жаман адамдар менен таанышсаң, жаман зыянын дагы көрүп каласың да. Физически көрүп калыш мүмкүн, морально көрүп калыш мүмкүн, мындай түзмө-түз зыянын көрүп калыш мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн ушундай учурлар деле болуп аткандар, ошондуктан көбүнчө жаштар, бизге ошон жашы келип калгандар, жашы келип калган дебейин. Эми бизге окшогандар уже түшүнүп калган да, мындай отурбайбыз да, биз эми агентте эмнеге отурайлы да. Мындай пайдасы жөнүндө бир тууган менен, мындай тааныштарым менен, досторум менен сүйлөшүп эле койбосоң, башка отурбайсың да. Анда эмесе кандай кылайлы? Кызык да. Кандай ойго келдик, ошону менен бул ой токтобойт, бул улантсак болот башка күндө эле. Урматтуу угуучулар, өзүңөрдүн пикирлериңерди таштасаңар болот. Бул ой боюнча кимдин ою жакты, кимдин ою жакпады, кошуласыңарбы, кошулбайсыңарбы, же мынтип сүйлөгүлө, мынтип сүйлөгүлө деп оюңарды чыксаңар болот. Эже, Туура. эмне деп ойлойсуз? Кантип ушуну жабайлы ушул теманы? Эми мен ойлодум. Бул тема жабылбайт да? Бул тема жабылбайт. Ошондуктан муну ачык коелу. Ар кимдин сунушун көрөлү. Анан ошо жана демократияга жараша көпчүлүк каяка ынанса ошол тарапка болот да, туура. Туура, элдер айтсын мисалы, жакшыбы, жаманбы, кандай депчи. Бирок кандай болгондо да агент бар, колдонгондор колдоно берет. Ошо колдонгон арасында биз жаштарга айтмакчыбыз, жаштарга бул сөзүбүз, туура жакка колдонгула. Агент аркылуу көп нерсе үйрөнгүлө. Убактыңарды кетирбегиле да, мен айтып коеюн. Убакытты кетирбе дегенди азыр жаштар түшүнбөйт да, эч түшүнбөйт. Алар сабакта отурганда айтып атпайсыңбы? Сабакта деле сабакты көңүл буруп агент отура берет, алар азыр түшүнбөйт да. Бирок биздин убакка келгенде эмне кылышат? Өкүнүшөт. Ошол убакта мисалы бизге орусча үйрөнгөн келгендер айтышат да, мектепти үйрөнүп коюп турубуз депчи. Азыр келбейт элек мындай деп. Ошол нерсе башына келет да. Ошол нерсе башына келиштен мурун үйрөнгүлө. Чоң рахмат. Анда урматтуу көрүүчүлөр, силердин сунушуңарды күтөбүз. Дагы көрүшкөнчө.